Салам Салаты каналын жалпы катталуучулары сколиоз оорусунан жабыркагандардын саны өлкөбүздө көбөйүп жаткандыгы албетте жалпыбыздын жадыбызды кейитет. Дал ушул оору менен жабыркаган 10 жаштагы Салимага келген чагыбыз. Азыркы тапта Салима сколиоз оорусунун 4-чү стадиясы менен жабыркап жатканы учуруп, тез арада операцияга да муктаж. Ошон үчүн биз дал ушул Токмок шаарынын Кошой айылына келген чагыбыз. Атым Шахризада, 29-дамын. Мен кайрылуумдун себеби ушу кызым сколиоз болуп, 4-чү степень болуп ооруп атат. Төрөлгөндө эле тубаса болчу, биз болсом ушу лечение кылып, 2 жашынан бери элечи, анан лечение кылдык, ЛФК, массаж, ошонун баарына баягы эмелерге жатып лечение алып атабыз да. Анан 18 жаштан кийин деп жүрүшкөн да. Операция 18 жаштан кийин деп. Бул Кыргызстандан кылабыз дегенде биз башынан эле бербей койгонбуз операциягачы. Гарантия жок деди да. Гарантия жок, биз мейли кылып кое беребиз. А бизде полпозвонок бар да. Полпозвонок бир жагынан өсүп калган. Ошол анан кыйшайтып атат да биздин белич, ошонун искривление позвоночника болуп, анан азыр болсом ошо жүрөгүнө берип атат. Ички органдарды кысат экен да, тамак жебей, арыктап, ушинтип эме кылып атат да. Ошон үчүн ушу кайрылып аттым эле кыргыз элиме. Мисалы үчүн азыр өзүңүз байкап атасыз, бул маектешүүгө чейин айтып калдыңыз, ушу менин эле кызым ооруп атат деп ойлогом депчи. Бирок эмне себептен азыр көп болуп атат деп ойлойсуз? Ошону баягы туура эмес отурган, кийинки пайда болгондор туура эмес отургандан окшойт. Анан менин кызым болсом ушу төрөлгөндө эле ушундай болуп төрөлгөн да. Анан 2 жашында басканда биз байкадык, буту кыскадай болуп сезилди да. Анан алып барып көрсөтсөк, ушундай полпозвонок бар деп. Ошонун бери эле биз лечение кылып келатабыз да. Кандай леченияларды кылдыңыз? Мисалы үчүн көпчүлүк айтат, муну массаж жаңы башталганда массаж кылса дагы кайра өзүнүн калыбына келип калат депчи. Массаж дагы алып аттык, частный Бишкекке барыпчы, 3 ай сайын алып аттык кичинекегесиненчи. 3 ай сайын массаж, ЛФК алып аттык да. Андан кийин анан Ак сууга көлгөчү. Көлгө барабыз, Воронцовкага барабыз. Ошол. Мисалы үчүн бир гана ушул больницаларга көрсөтпөстөн мүмкүн жакшы бир ушул эме омурткаларды көргөн, жакшы массаж кылган кишилерге деле кайрылып көргөн жоксузбу? Мисалы үчүн частный клиникалар барго? Ошолорго көрүнүп аттык, бияктан ошо гарантия жок деп атты да. Биз барып кичинекегесинен бирок биз берели дедик. Гарантия жок, биз басабы, баспай калабы дегенден биз берген жокпуз. Анан бою өссүн, бою токтолсун, анан кийин деп дагы ар кайсы жерге барып көрдүк да. Азыр бою өспөй калат деп ушинтип атышты. Анан мен ушу биздин эле кыз Кыргызстан боюнча ушул эле ушундай окшойт экен деп жүрдүм да. Анан баягы күнү ошо Турциядан келип калып врачтар, анан барганда ошол айтты да. Азыр как раз ушу убак экен. 4-чү степень депчи. Ошон үчүн ошо кайрылып айла жок кайрылып атабыз да. Мисалы үчүн ошол Турциядан келгенде биз буга чейинки карманыбызды тарткандан кийин көп эжелер чалды, мисалы сколиоз оорусу аябай көп болуп атат, жардам бергиле депчи. Анан кийин ал Турциядан келген врач мүмкүн ушул жака келип операцияны ушул жактан жасоо мындай планында бар бекен, же бардыгыңыздарды ошол жака чакырдыбы? Ошол жака биякта эми баягы андай эмелер жок болуш керек бизде. Оборудование баягы эми Турция деген бүт баарын эметип атпайбы, боор, бөйрөк баарына бияктан калабайт окшойт да. Ошол жака чакырып атат да. Жалпысынан канча сумма сурап атат? 20 000 деп атат. 20 000 доллар деп атат. Бир этапка 20 000, 18-20 000 доллар болот экен. Анан ошо могу биздики 4-чү этап болуп, анан 5-чиге өткөзбөш керек болуп атат. 5-чи степень болгондо 4 жол болуп калат экен да, операция 4 жол кылып калыш керек. Ошондо кызыңызды канча жолу болот? 1 жол.
Бир жолу. Бир жолу, Бир жолу 20 миң доллар керек. Бир жолу. Эже өзүңүздөрдүн жашоо шартыңыздарды көп турабыз. Жаңадан көчүп келген экенсиз. Жалгыз жолдошуңуз жалгыз уул экен. Ошо каражаттын кандайдыр бир бөлүгүн өзүңүздөр чогултууга мүмкүнчүлүк барбы? Бизде ошо мүмкүнчүлүк эми биздики бир 5 миң доллар эле болсочу, ошол эле. Жолдошуңуз эмне жумуш кылат? Мелкомбинатта иштейт, заводдо. Бул жакта кимдер менен жашайсыздар үйдө? Эми кайненем, анан жолдошум, 4 кызыбыз бар. Жалаң кыз. Жалаң кыз. Мисалы үчүн эже бул тубаса дегенде сиздин бир туугандарыңыз, сиздин тууган-жагыңызда же жолдошуңуз жакта ушундай оору менен ооругандар барбы? Жок, андай оору жок. Биз аябай таң калып ошондо башында аябай таң калдык да. Андай оору жок, ошо бул витамин жетишпегендиктен деп айтышат, баягы боюңда бар кездечи, ушундай деп айтышат анан. 18 жашымда төрөгөм деп айтып калдыңыз. Мүмкүн ошол учурда азыр кош бойлуу кезде көпчүлүгү өзүнө маани бербейт го. Ошонун айынан оорулар көп болот деп ойлойсузбу? Мен мында бул кызымда деген аябай эле жакшы жүрдүм. Баары норма деп элечи. Жакшы жүрүп эле, жакшы эле төрөлгөн. Анан ошо биз басканда эле байкап калдык да. Ага чейин билинген жок. Ага чейин билинген жок. Азыр эми кызыңыз чоңоюп 10 жашка чыгып калыптыр, мектепке барат, 3-4 болуп калды. Эмнелерден кыйналып атат эми? Азыр басып баратканда байкадым, ушу бир аз буту дагы кыскараак. Буту кыска, бул позвоночник кыйшак болгон үчүн буту кыска болуп атат да. Кыйналып атат, школго биз китеп көтөргүзбөйбүз. Мугалимдер баары билишет, көтөрбөй эле койсун деп тетрадьтарыбызды эле көтөрүп барабыз. Физкультурага катышпайт. Көп басканда бутуна азыр берип атат да. Буту мынтип бир бутка эметип атпайбы? Бир буту кыскараак болуп, бир бутка нагрузка болуп ошо кыйналып атат да. Аябай нерв дагы жука. Ушундай болуп калат экен да, баягы нервтерди кысат экен да. Ошо. Булардын кечинде жатканы кандай болот эже? Анткени ушул сколиоз оорусу бул кечке бир жагы менен отура бергенден же болбосо бир каптал менен жата бергенден дагы болот дейт да. Кечинде жатканы жакшы эле. Мындай баягы кыйналат уктап атканда, мындай кичине мындай кыңкыстап, ушинтипчи. Баягы уктап атканда билбейт окшойт да, өзү мындай жанында карап эметсең кыңкыстап уктайт да, кыйналыпчы. Өзү эмнелерди айтат көбүнчө билеби? Что өзүнүкүндө ушундай оору бар экенин сейрек кездешкен. Эмнеге мен ушундаймын деп айтат. Эмнеге мен физкультурага катышпайм? Мен эмнеге чуркасам, мынтип адышка болом, анан белим ооруп кетет деп ушинтип айтат да. Ошо. Баланыкын башкасы албасын эже, бирок баланын ооруганын көргөн энеге аябай эле оор болуп атса керек. Аябай биз мурда даяр болбой жүргөндүктөн мен аябай азыр ушундай кыйналып, мындай депрессияда болуп атам да. Кандай чогултабыз, ушу срочно деген үчүн аябай кыйналып аткан кезим да. Кудайым эч бир ата энеге эме кылбай эле койсун, баланын жамандыгын көрсөтпөсүн. Эми Кудайым ушу шифа берип ооругандарга жакшы болуп кетсин. Ошо. Мисалы үчүн азыр дал ушул сумманы 5 миң долларын өзүңүздөр чогулта аласыздар. Андан башка акчаны чогултуш үчүн башка кайсы жактарга кайрылып көрдүңүз? Кайсы фонддорго, кайсы активист адамдарга мисалга? Биз азыр эми ушу туугандарга эле, анан ушу кыргыз элиме кайрылып атабыз. Фонддордон результат болбой атат да. Атасы бар экен, биз деген мындай атасы жокторго жардам беребиз деп эле ушинтип фонддор ушинтип атышат да. Демек азыр дал ошол көбүрөөк жалпы элдин жардамына муктаж болуп жатат. Элдин жардамына муктаж болуп. Өзүңүз балдар менен үйдө элесиз? Мен иштебейм, балдар менен үйдөмүн. Дал ушул сколиоз оорусу экенин билгенден кийин 8 жыл өттү. 8 жыл аралыгында дал ушундай көптөгөн рентгендерден өтүп, КТГдан өтүшүп, дал ушундай жыйынтыктарды көрсөтүп жаткан учуру. Анан мынакей эжеке айтып калдыңыз, 6 ай мурда эле дал ушундай кичине мындан караганда жакшыраак болчу деп. Мына момундай
мындайраак болчу да, кичине 6 ай мурун биз леченияга барып келдик да. Ошондо биз 6 ай сайын ушинтип рентгенге түшүп турабыз. Анан 6 ай мурун момундай болчу да. Андан кийин мына могу жакында эле мына могуну тарттык. Момундай болуп атат да. Момундай болуп кетти да. Ошо 6 айдын ичинде эле могу полупозвонок аябай чоңоюп атат да. Бу жерде полупозвонок бар. Неже буга чейин айтып калдыңыз эме депчи, массаж кылганда түзөлүп калчу депчи. Кичирээкинде биз массаж кылганда баягы кадимкидей түссүз болуп калчу да. Түзөлүп калчу. Могу 1 жылдан бери бул басып эметкенге баягы чоңойгон сайын эметип атат да. Аябай искривление аябай болуп кетти да. Ошон үчүн баягы жүрөгүм ооруп атат деп эметкен ошонун болуп атат да. А бул качанкы? Бул мына могу жакында эле могу 2 жума болуп калды. Могу дайынданып атабыз да азырчы. Анан ошол мына могу полупозвонок полупозвонок мына моундай болуп чоңоюп кетти да. Анан могу бул полупозвонок 2-чи омуртка менен 3-чүнүн ортосунда да. Анан кийин бияга болсом могу үстү өйдө жактары монтип талкаланып атат да. Могу капкактар ачылып атат деп ошо врач ушинтип айтты. Могу нарушение болуп атат дейт. Нарушение болгон үчүн ушундай капкактары ачылып аябай нарушение болуп атыптыр дейт да. Демек, улам ай сайын барып тапшырган сайын жыйынтыгы бир аз начарыраак чыгып атат. Начарлап, аябай эле начарлап атат да. Мунусу аябай начарлап, 6 айдын ичинде аябай начарлап кетти да. Анан көпчүлүк эле дал ушул больницага барганда дал ушул анализдерин эле аябай көп акча кетет дейт да. Деги эле ушул бир жалпысын текшерткениңизге канча сумма кетет? Мисалы үчүн омурткалардын баардыгын. Омурткасы мунусун 3000ге кылдык. Рентген 700 сомго болду да. Демек 3700 сом. Бул лечениясынан сырткары эле да. Лечениясына кандай кетип атат? Лечениясы биз массажга эмеге частныйга барсак 500 сомдон 10 күнгө. 10 күнгө 5000 сом кетет. Анан ЛФКсы 250 сомдон. Ушундай да. Мындай ак сууга барганда ал бесплатный бул өкмөттүн эмесинен. Эже мынакей мисалы үчүн кызыңыздын туаса ооруганына байланыштуу кандайдыр бир пенсия аласыздарбы? Пособие алып турабыз. Инвалидностька бул 2-3 жыл болду. Биз уялып башында кызыбыз инвалид эмес деп баягы намыстаныпчы, жок кереги жок деп анан ошо элдин баары эле өз лечение кылып атпайсыңарбы, хотя бы ошонусуна жарап берсин деп инвалидностька баягы пенсия алып атабыз да азырчы. Эмне үчүн уялдыңыздар эже баягы эл эмне дейт деген нерсе болдубу? Биз аябай уялдык. Биринчи кызыбыз, анан бизде мындай жок болчу да. Анан жок, биз мойнубузга албай жүрдүк да, биздин кызыбыз инвалид эмес депчи. Баягы өзүбүз эле кылып алабыз, мунун лечениясын өзүбүз эле эметип алабыз депчи, баягы өкмөттөн жардам албайбыз деп. Анан айла жок, баягы массаж эмесине 3 ай сайын болгон үчүн кайра инвалидностька өткөздүк да. Буюрса эже анда мынакей жакшылыктан үмүт үзбөйлү, сөзсүз түрдө башка каарманыбыздай эле жакшы бир жыйынтыкты көрүп, буюрса кайрадан эл менен бөлүшөбүз деген ойдомун. Бизге чоң рахмат. Орууну, жамандыкты күчтүү адамдарга гана берет дейт. Буну дагы буюрса жеңебиз эже. Эң башкысы ден соолукта болуңуз. Ушу кызды караган сиз ден соолукта болуңуз. Рахмат. Мынакей жалпы Соо каналынын катталуучулары дал ушул кичинекей Салимага жалпыңыздар колуңуздардан келген жардамыңыздарды бериңиздер. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып дал ушул биздин келечегибиз болгон кичинекей жаш өспүрүмдөргө сөзсүз түрдө кол сунасыздар деген ойдомун. Урматтуу кыргыз элим, ушу мен азыр жардамга муктаж болуп атам. Ушу 10 жаштагы кызыма жардам берип коюңуздарды суранам. Бул оору жашты тандабайт экен. Менин кызым ушундай тубаса болуп төрөлүп кыйналып атат азыр. Сиздерден ушу суранам, жардам берип коюңуздар. Өзүбүз жаш үй бүлөбүз, жолдошум болсом 4 балабыз бар. Ошо биринчи кызыбыз эле ушул азыр ооруп жаткан кызым Салима, ушул биринчи кызыбыз. Жалгыз иштейт, ошо каражат жетишпей атат да, жолдошум жалгыз болуп иштегендиктенчи. Бул сумманы $20,000 деп атат. Бул сумманы чогултканга өзүбүздүн каражатыбыз жетишпей атат. Жалпы кайрымдуу элибизден жардам сурайбыз, жардам берип коюңуздар.